Атасын коргоп, атайын күч түзүмдөрү тарабынан сабалган баланын видеосу социалдык тармактарга тарап ар кандай ой пикирлерди, талкууларды жаратты. Бул учурда атайын укук коргоо кызматкерлери кандай аракет кылган, баланын аракети кандай болгон? Бүгүн ушул жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул үчүн бизде конокто Эркин демократиялык партиянын өкүлү Айбек Теңизбаев жана укук коргоочу, жарандык активист Эржан Сулайман болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо, ошол видеону көргөндө силердин алгачкы мындай реакцияңар кандай болду? Негизи эле бул биринчи мындай бир күлкүлдүнүштүү видео катары тарады да, бул жанагы жаш баланын келип тепкенинечи. Анан ошол видеого силердин реакцияңар кандай болду? Айбек мырза, сизден баштайлы. Биринчиден биз күч түзүмдөрүнүн өзүнүн өзгөчөлүгүнө басым жасаш керекпиз деген ойдомун. Күч түзүмдөрү аты атап тургандай күчтүн негизинде тургузулган да. Бирок ошол күч дагы чектелиши керек деген ойдомун. Анын да өзүнүн бир этикасы бар, өзүнүн бир чеги бар да. Анан адамды кармагандан кийин аны уур токмокко алып, тепкилеп, ургулаган бул өтө пас, туура эмес иш деп эсептеймин. Ошол себептен улам ушул перспективадан караганда тигил адамга жана анын баласына карата көргөзүлгөн зордук зомбулукка мен толугу менен каршымын жана сындаймын да. Эржан мырза, Негизи бул көрүнүш коомчулуктун нааразычылыгын жөн жерден жараткан жок. Мында кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү адам укуктарынын сакталыш көйгөйү баарыбызга даана көрүндү. Бул Кыргызстанда гана эмес, акыркы учурдагы мисалы ошо Россия Федерациясындагы болгон теракттан кийинки шектелүүчүлөргө карата колдонулган кыйноолордун баарыбыз күбө болдук. Ошол эле тажрыйба ошол мейкиндикте Кыргызстанда дагы колдонуп келет тилекке каршы. Анан мында мыйзам жагынан алып караш керек. Бул жерде адам укуктары бул бирөөнүн идеясы, идеологиясы эмес. Бул адам укуктары конкреттүү мыйзамда жазылган. Ошол кылмыштуулук менен күрөшүүдө, терроризм, экстремизм менен күрөшүүдө дагы адам укуктарын сактоо керектиги тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун атайын эмелери бар, чечимдери бар. Ошондуктан бул мыйзамга ылайык келбеген көрүнүш болду жана коомчулуктун ошол чыдамсыздыгын, нааразычылыгын жаратты. Анан негизи эле мындай акыркы убактарда, бул акыркы бир эки жылдагы кармоолордун баарын карап көрсөк, ушундай мас кишоолордун мындай бир трендке айланып кетти да. Жөнөкөй эле кишини кармаганда дагы ашыкча эле күч колдонуп, анан ашыкча эле мындай бир сабап аны деген мындай жана чачынан тарта калып видеого тарткандарычы. Негизи бул укук менен анан мындай кылмышкерликке каршы күрөшүүдө күч тутумдары өздөрү кылмышкер болгондой болуп калды да. Сиздин оюңузча ушундай баланс кайсыл жерде болуш керек? Экөөнүн ортосундагы баланс, мисалы, даже кылмышкерди кармаганда деле бир укуктук болуш керек да. Туптура. Ошол кылмышкерлерди кармоонун өзүнүн дагы бир эрежеси бар. Мисалы, ошол кылмышкерди кармагандан кийин ал кылмышкер тигил күч түзүмдөрүнө каршылык көрсөтпөсө болду, аны маданияттуу түрдө кармап, андан аркы өздөрүнүн иштерин жасашы керек деген ойдомун. Баланс өтө маанилүү. Азыркы учурда Кыргызстанда күч түзүмдөрүнө өтө чоң, эбегейсиз бир укук берилгендей болуп жатат да. Мисалы, Америкада да билесиңер, бир окуя болгон. Кара адамды бир полиция кызматкери ушундай бир негизде кармап, анан ал көз жумган да. Ошондон улам бул окуя аябай чоң резонанс жаратып, чоң толкундоолорду, чоң өзгөрүүлөргө мындайча айтканда алып келген да. Бул демек бир гана эле Кыргызстанда эмес, негизи эле жалпы көйгөй катары мен да карап жатам. Бирок Америкада кандайдыр бир система бар да, бул менен күрөшүүгө. Мунун ушундай бир окуялардын кайталанбашы үчүн адам укуктары мисалы корголот да, эң башкысычы. Андан кийин сөзсүз түрдө коом арасында бир талкуу жаратылып, мындай болбошуна мындай аракеттер көрүлөт да. Бизде азыркы учурда Кыргызстанда мен тилекке каршы андай аракеттерди мындай көрбөй элемин да.
бул тармактачы. Анан биз мисалы бийлик балансы деген ушундай кичинекей нерселерден көрүнөт, байкалат. Мисалы күч түзүмү жаранга, кылмышкерге карата ушундай бир зордук, зомбулук көрсөткөн заман дароо башка тийиштүү мекемелер бул окуяга реакция жасашы керек деген ойдомун. Мисалы омбудсмен болобу же болбосо кайсыл бир институт ушундай окуяларга реакция жасап, ооба ал кылмышкер кармадыңарбы, андан нары ал адамга карата зордук, зомбулук көрсөтпөгүлө. Мисалы кыйнабагыла. Анткени адам укугу дагы негизи өтө маанилүү. Ал кылмышкер болсо да анын бир укугу бар деп ошого жараша бир реакциялар жүрүшү керек деген мен ойдомун да. Эртем мырза, сиз буга чейин укук коргоо тармагында да иштеп келдиңиз. Анан ушул маски шоулор деп коебузбу же болбосо атайын улуттук коопсуздук кызматы өздөрүнүн видеолорун таратып, боевик тарткандардын негизги себеби эмнеде? Бул коомго мындай кандайдыр бир коркунуч жаратуу максатында жасалып атабы? Эми негизги себеби ошол күч органдарынын атайын кызматкерлери жана балким алардын ишмердүүлүгүндө ошол адам укуктарынын, баа укуктарын кармануу, сактоо жоктугун белгилесек болот. Конституцияда адам укуктары Кыргыз Республикасынын эң жогорку баа укуктарына кирет деп белгиленген. Жана бардык мамлекеттик органдардын, өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын ишмердүүлүгүн, маанисин жана мазмунун аныктайт деп жазылат. Башкача айтканда, ар бир чиновник, ар бир мамлекеттик кызматкер, ар кандай даражадагы кызматкерлердин ишинин негизги мааниси бул адам укугун сактоо. Себеби адам укугун бузуу бул деген мамлекетке болгон коомдун ишенбестигин жаратат. Адам укугун бузуу бул адилеттүүлүккө болгон ишенбестикти жаратат. Адам укугун бузуу бул президентке болгон ишенбестикти жаратат. Адам укугу бул саясий процесстердин, бардык процесстердин чек арасы болуп эсептелинет. Бардык аракеттер, процесстер адам укугунун чегинен өтпөш керек. Себеби адам укугунун чегинен өткөндө бул деген бардыгыбыз үчүн коркунуч жаратат жана туруксуздаштырууга, абалды туруксуздаштырууга алып келиши мүмкүн. Эми улуттук коопсуздук жөнүндөгү мыйзамда улуттук коопсуздуктун объектилеринин бири болуп адам укуктары жана эркиндиктери белгиленген. Адамдын укугун бузуу бул улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүү болуп эсептелинет. Анан мыйзамда, жогоруда айткандай, мыйзамда бардыгы белгиленген. Мыйзамда мисалы өлчөмдөш принцибин сактоо каралган. Эгер кылмышкерди, кандай кылмышкер болбосун, ал адам баласы, анан ага карата өлчөмдөш чаралар колдонуш керек. Ооба, күч түзүмдөрү мажбурлоо чараларын колдонууга укуктуу, алардын атайын ыйгарым укуктары бар. Бирок кармалуучунун көрсөткөн каршылыгына өлчөмдөш болуш керек. Анын каршылык көрсөтпөгөн учурда дагы ага карата баягы күч колдонуу бул туура эмес. Ал эми каршылык көрсөтүлгөн учурда ошол каршылыкка жараша өлчөмдөш гана чаралар колдонуш керек. Анан ошол өлчөмдөш чаралардан ашып кеткен учурда бул сөзсүз түрдө ошол мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн прокуратура органдары жана башкалар адам укуктарын сактоо боюнча көзөмөл жүргүзгөн органдар, алар өздөрүнүн реакциясын сөзсүз кылыш керек, мыйзам иштеш керек, сөзсүзчү. Бул жерде эч кимди мындай спецназ кармай албайт же колдорун кайрай албайт. Анан баягы чаң жугузбай кармаш керек деген сөз жок. Бул жерде өлчөмдөш принциби, мыйзамдуулук принциби, адилеттүүлүк принциби сакталыш керек. Себеби бул кайра эле өзүбүзгө эле кайтып келиши мүмкүн. Айбек мырза, сиз ушундай окуяларды, болуп аткан окуяларды саясий тараптан кандай баалайт элеңиз? Бул кайсы бир элдерди коркутуу, мисалы бул жалпы эле жөнөкөй жарандарга эмес, саясатчыларга карата да болуп аткан нерселердин көпчүлүгү ушундай жолдор менен ишке ашып атат да? Жакшы суроо. Негизи биз мындай окуяларды бир гана эле Кыргызстанда эмес, ошол учурда биздин чөлкөмдө акыркы учурда байкап жатабыз. Мисалы Орусия Федерациясында жакында эле террорист адамдарды камашты да. Тилекке каршы аларга карата жанакындай аябай эбегейсиз бир зордук, зомбулук көрсөтүлүптүр да. Аларды кыйнашыптыр, мисалычы, өттө бирөөнүн кулагын да кесип салышыптыр, бирөөнү жанакындай коляскага сүйрөп алып келишти. Мисалы
Анан мен жогоруда белгилегендей, бул иш аракеттер эмнеге багытталып жатат да? Мисалы, Кыргызстанда болсун, Орусияда болсун, бул бир коомчулукта бир коркуу сезимин жаратуу болушу дагы мүмкүн да. Эгерде биз айткандай же болсо бизге каршы чыга турган болсоңор, ушундай бир окуяларга, ушундай бир аракеттерге туш болуп калышыңар мүмкүн деген бир коркуу сезимин жаратуу аракети дагы болушу мүмкүн деп мен ойлойм да, бул боюнча. Анан негизи эле бул Кыргызстанда эле эмес, жалпы эле ошол Борбор Азияда, ошо Казакстандагы январь окуяларынан кийинки мындай соттук териштирүүлөрдү эстесек да, эмне үчүн биздин регион ушундай нерсеге көбүрөөк учурайт да, бул регион катары алып карасак кандай? Абдан жакшы. Биз биринчиден өзүбүздүн тарыхыбызга көз чаптырсак, мисалы 70 жылдай биз Советтер бийлигинин өкүмүнүн алдында жашадык да. Ал учурда адам укугу деген түшүнүк дагы жок болчу. Адам укугу, мамлекет бул баардык процесстердин башында турчу да. Анан кыйноолор, жанакындай адамдардычы, аларды кыйнап, өздөрүнө бир көргөзмө алуу аракеттери байкалып келген да. Советтер Союзунда бул көрүнүш бир эме болчу, иш аракеттер болчу да. Анан биз эгемендүүлүк алганыбызга 30 жыл болду да. 30 жыл болду. Бул чындыгында жалпы дүйнөлүк тарыхты алганда бул кичинекей эле аз бир жыл. Мындайча айткандачы, биз азыр көргөн батыш мамлекеттери, мисалы, азыркы биз суктанган системага жүздөгөн жылдар бою келишкен да. Эми мен бул сөздөрүм менен азыркы Кыргызстандагы болуп жаткан окуяларды актаган жокмун да. Болгону биз аларды көрүп, ошондой адам укуктарын принцибин сактоо аракетин көрүшүбүз керек деген ойдомун да. Болгону мындай объективдүү караганга азыркы учурда сиздин сурооңузга жооп иретинде жооп берип атам да. Мисалы, ошо объективдүү эмне себептен биз азыр ушундай бир учурга туш болуп жатабыз. Ошол эле учурда жарандык коомдун дагы, саясий партиялардын дагы, мисалы, өнүгүшү, абалы дагы бул процесстерге кандайдыр бир эме берип атат да, мындайча айтканда, ошол шартка жараша жүрүп жатат да. Мисалы, тиги Казакстанда январь окуясында биздин белгилүү тиги пианист, музыкантыбызды алар кармап, чындыгында көрүнүп турду да, ал жакта алар аныз эме куугунтукка мындай кыйноолор болгондугу ага каратачы. Бирок биздин жарандык коомдун аракети менен, мисалы, бизде эркин го аларга карагандачы, аябай чоң мындай резонанс жаратып, аябай чоң талкуулар жаратып, аябай чоң чындыгында аракеттер Кыргызстан ичинде башталды да. Ошолорду көрүп, анан алар дагы мындай айтканда чегинди да. Ошон үчүн мындай процесстердин болбошу үчүн дагы жарандык коомдун өнүгүшү, саясий партиялардын да өнүгүшү өтө маанилүү деп мен эсептеймин да. Эгерде бийликтин жанакындай аракеттерине каршы жарандык коом тарабынан бир аракеттер жүргүзүлсө, мындай кылбагыла дегенчи диалог түрүндө, анда бара-бара ушуга окшош окуялар аз кайталана баштайт деген ойдомун да. Эрсен мырза, сизге дагы ошол мындай суроо. Эгер социалдык тармактарды алып карасак, буга мындай кыйноолорго кабылганын көрүп туруп, бирок ошол эле учурда мындай бир ар кандай болуп атат да, ой пикирлер дагычы. Бирөөсү ушундай, анан эмнеге коргойт атасын, ушундай сыяктуу сөздөр да көп да. Негизи эле жарандык коом болобу же башка уюмдар болобу, мисалы Айбек мырза айтып кетти, саясий партиялар болобу, ушундай нерселер болгондо кандай мындай бир реакция жасашы керек болчу буга? Негизи социалдык түйүндөрдө, социалдык медиада коомчулуктун көпчүлүгү ошол атасына болушуп спецназга кол көтөргөн уулу менен, ошол кармалган адамдын уулу менен көбүрөөк суктангандай болуп жатат. Себеби, мисалы, ошол эмнеден ал ошондой кадамга барды анын баласы? Жана коом эмнеге аны колдоого алып, ага боорукерлик кылып атат? Себеби, демек, мыйзамдуулукка ишеним, адилеттүүлүккө ишеним аз болгондугу үчүн. Эгер мыйзамдуулукка ишеним жогору болгондо, адам укуктарынын сакталышы иш жүзүндө болгондо, анда анын баласы да андайга бармак эмес. Себеби атасынын териштирип ошол айыбы бар болгон учурда ага да карата ошол өлчөмдөш
кандайдыр бир чара колдонулмак деп ишенмек да. Анан ошол атасына карата колдонулган чаралар чектен ашканда күбө болгон баласы балким ал мыйзамдардын көбүн билбейт, адам укугу тууралуу түшүнүгү аз болушу да мүмкүн, бирок ал баягы адамдык сезим менен, ички сезим менен ошого ошондой реакция кылып жатат. Себеби адам укуктары бул адамдын баягы табиятынан, адамзаттын табиятынан, адамзаттын умтулууларынан келип чыккан жана адилеттүүлүк принцибинен. Мында жарандык коом, ушу жогоруда айтылгандай жарандык коом өзүнүн реакциясын кылыш керек. Сөзсүз түрдө баягы кээде мамлекеттен ката кетет, ошондо адамдар өзүнүн укуктары үчүн күрөшүш керек. Ошол эле жогоруда эскерилген АКШда өткөн кылымдын ортосунда гана кечээ эле биздин чоң аталарыбыз мындай бардык этностор, улуттар бирге окуп, билим алып, согушка бирге аттанган мезгилде АКШда мисалы кара терилүү студенттер аудиториянын бурчуна отургузулуп, анан ак терилүү студенттер алар менен сүйлөшчү эмес, бирок салыштырмалуу өтө адам укуктарындай төмөн абал өткөн кылымдын ортосунда эле бар болчу. Андан кийин деле ондогон жылдар бою уланып келип, бирок кийин ошол кара терилүү жарандардын укуктары үчүн күрөшүнөн улам адам укуктарын сактоодогу абал абдан жогору деңгээлге көтөрүлдү да. Ошондуктан албетте адамдар өздөрү дагы күрөшүш керек мыйзамдын алкагында адам укуктарын баалуулуктары үчүн. Анан биз ушул адам укуктарынын баалуулуктарына мына кийин жетип баштадык да, түшүнүп баштадык. Себеби бир кезде адам укугун бузууга алып барган, чечимдерди кабыл алган жетекчилердин өздөрүнүн укуктары да бузулган учурларга күбө болуп келатабыз. Ушундай айланма менен анан ошо бара баары түшүнүп бартабыз. Анан адам укуктары баардык жаатта, тармактарда дин эркиндиги, билим алуу эркиндиги жана башка укуктарга байланыштуу ар бирибизге тийиштүү болуп атат да. Саламаттык сактоо багыты боюнча дагы адамгерчиликтүү мамиле жаатында баардыгыбызга адам укугу тиешелүү болуп жатат. Ошондуктан бул жерде балким ошол убакыт талап кылынат, бирок убакыт дайыма прогрессти камсыз кыла бербейт, кээде регресс дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан коомчулук өзүнүн укуктук сабаттуулугунун үстүнөн иштеш керек, бирок мамлекетке көбүн эсе милдет жүктөлгөн. Мына ушуну дайыма баса белгилеш керек. Адам укугун сактоо боюнча милдеттенме, коомду агартуу боюнча милдеттенме мамлекетке жүктөлгөн. Ошондуктан мамлекет конституция боюнча адам укуктарынын кепилдигин камсыздаган президент, улар ар бир адам укугу боюнча байланышкан кейс боюнча реакция кылса деле жаман эмес, жана өздөрүнүн ошо жоопкерчилигине жараша иш алып баруусу күтүлөт. Анан ушул эле суроону улай, мисалы, эгер алып карай турган болсок, Кыргызстандагы мындай бир ушундай кыйноолорго же болбосо кармоодогу укук бузууларга мындай бир толеранттуулук жаралгандай болууда да. Ошого кошумча эле соттук чечимдерди алып карай турган болсок, кандай процессуалдык мыйзам бузуулары болбосун, бир 92-95% чечим, соттун чечими булар жанагы жалаң гана прокуратуранын же болбосо мамлекеттик айыптоочунун пайдасына чечилет экен да. Демек көпчүлүгү соттолуп калат. Анан ушундай учурда Кыргызстанда укук коргоо жаатында кандай өзгөрүүлөр болуш керек? Эми бул жаатта албетте абдан көп негиздүү өзгөрүүлөр болуш керек. Аларды айтсак көп сөз болот. Сот түзүмү, укук коргоо органдары, тартип сактоо органдары, адамдардын адам укуктары боюнча маалымдуулугу, билими, сабаттуулугу көп убакыт жана аракет керектелет. Эң негизгиси ошол жаранды коом менен мамлекет бул жаатта өз ара диалогко бара алса, мамлекеттик аппарат жаранды коомго укса, аларга, бирок ушундай реакция кылган учурлар деле көп. Жакшы кейстер дагы бар. Мамлекеттик аппарат, мамлекет тарабынан реакция кылынып, кийин чара көрүлгөн учурлар бар, чара көрүлбөгөн учурлар бар. Ошондуктан жогору жактан реакция болуш керек.
төмөн жактан талап болуш керек. Ошентип бара бара абал оңолуш керек. Айбек мырза, айтсаңыз, негизи Кыргызстанда мисалы укук коргоо органдарынын түзүмдөрүнүн кишилери менен жөнөкөй жаран мындай кайсы бир укук талаасында кездешсе, көбүнчө жарандар мындай бир кыйналган абалда болуп калат. Ошол эле балыкчыдагы жана кызды сүзө кеткен милиционердин абалын карай турган болсок, алар үй бүлөсү жанагы өзүнүн тосмо арызын жазып, биздин эч кандай дооматыбыз жок дегендей болгондо, анан ушундай нерсе бул бала, бул үй бүлө тарабына дагы мындай басым болбош үчүн азыр кандай кадамдар көрүлүш керек? Эң башкы кадам бул сабаттуулук деп ойлоймун да. Эң башкы кадам бул укук жаатындагы сабаттуулук. Ар бир кыргыз жаранынын, ар бир кыргыз жараны өзүнүн укугун коргой билиши керек. Кантип коргойт, кимге кайрылат, ошол боюнча толук маалыматы болушу керек. Мындай ички өзүнүн дүйнөсүндөчү. Мисалы, мындай окуялар кече эле болгон жок. Мындай окуялар жыл сайын Кыргызстанда кайталанып келет. Мисалы, күйөөсү аялын сабап коет, аялы кайрылат, кайра бир күндөн кийин кайра элдештим деп тосмо арыз жазып коет. Анан кайра жашап башташат. Эми мындай нерсе кайталанып жатса, демек жарандардын дагы өздөрүнүн бир жоопкерчилиги каралышы керек деген ойдомун да. Өздөрүнүн бир сабаттуулугу дагы каралышы керек. Ошол себептен улам Кыргызстанда азыркы учурда мындайча айтканда пропаганда дегенде мындай бир гана терс жагы эмес, жакшы тарабы дагы бар пропаганда деген сөздүн. Ошол сабаттуулук боюнча, укуктук сабаттуулук боюнча Кыргызстанда чоң пропагандалык бир иштер жасалышы керек деген ойдомун да. Ошол учурда күч түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө дагы чоң өзгөртүүлөр жасалышы керек. Мисалы, сот системасы болобу, укук коргоо органдары болобу. Мисалы, мен деле өзүмдүн тажрыйбамда бир топ жолу кездешип калдым. Анан ошол окуялардан дагы бир сабак чыгардым да. Укук коргоо органдары кандай иштейт экендиги боюнчачы. Чоң көйгөйлөр бар. Булардын үстүнөн иштешибиз керек, сөзсүз түрдө. Жана бул иш бир күндө жасалбайт. Ошондо биз жакшы түшүнүшүбүз керек деген ойдомун да. Эми ошол эле учурда мындайда тигил бала, жанакы окуя боюнча бир айта кетейин. Тиги бала ошондо күч түзүмдөрүнө чуркап келип туруп тебип атат да, мындайча айткандачы. Мен муну дагы мындайча айтканда сынга аламын да. Күч түзүмдөрүнө карата мындай кадамдар жасалбашы керек деген ойдомун да. Биз азыркы учурда бир четтен экинчи четке кетип калып атабыз да. Анан кайра күч түзүмдөрү мындайча айтканда каршы бир негизде эмес, ашыкча күч колдонуп жиберип атат да. Мисалы, азыркы учурда ал баланын тагдыры кандай экендиги мисалы социалдык тармактарда жазылып жатат да. Азыр оор абалда, ооруканада деп мен окуп калдым. Чынбы калппы билбейм, бирок ошондой бир окуп калдым да. Андай болбошу керек. Анчалык бир четтен экинчи четке биз секирип жүрө бербеш керекпиз да. Ар дайым мындай ортодо болуу аракетин көрүшүбүз керек да. Кошумчалар бар болсо айтып алсаңыз. Кыскача ошо кылмыштуулук жеңбейт, кылмыштуулукту мыйзамдуулук гана жеңет. Ошондуктан чынында эле жарандар тарабынан дагы тартип сактоо органдарынын өкүлдөрүнө карата орой мамиле, мындай баягы алардын ар намысына шек келтирүү дагы кеңири кездешет. Мисалы, ошол жол коопсуздук кызматчыларына карата айдоочулардын оройлугун көп көрөбүз. Ошондой көрүнүш тилекке каршы андай дагы көрүнүш бар. Ошондуктан бардык тараптардан мындай негиздүү бир өзгөрүүлөр керек делет. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн ушул укук коргоо кызматкерлери баланы сабаганы канчалык укук бузган же болбосо ушул тема боюнча сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Эркин демократиялык партиясынан Айбек Теңизбаев жана жарандык активист, укук коргоочу Эржан Сулайман болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.